Ош шаарынын анчалыс эмес жерде Фуркат айылы жайгашкан. 2023 жылдын февраль айындагы таксисттин өлүмү дал ушул жерде катталган. Жолболду Бурунбаевдин түрмөдөн жазылган 10 барактуу катында адвокатка эмнелерди айтып бергенин, кимдир кыйноого алганын, кантип кылбаган кылмышымды мойнума алдырганын кат аркылуу чындыкты сиздерге жеткиргим келди деп жазылган. Таксисттин өлүмүнө кимдердин тиешеси бар? Окуяга катышкан дагы кимдердин аты аталат? Таксист кансырап кимдин үйүнө чейин жетип жан берген? Ак түстөгү Honda Fit унаасын кимдер кайсыл жерден көрдү? Көргөндөр эмнелерди айткан? Криминалисттердин тарткан сүрөттөрү чындыкка дал келеби? Алдыда кенен көрсөтүп беребиз. Ошо Жолболду айыпталуучу азыр камакта отурган, ал мындай көрсөтмө берип атат да. Ушул жерге келген учурда кантип жолго бул келип калган? Унада чоң жол менен ак түстөгү Honda Fit жолу аркылуу келип токтоду дейт. Андан кийин демек мына ушул жерге келип аткан учурда Фуркат тарапка кеттик. Тынчтык Алмаз менен үчөөбүз отуруп жөнөдүк. Ош району аркылуу Ош областынын ооруканага тараптан өтүп Фуркат тарапка карап кеттик. Айдоочу Мирлан аке окуя болгон күнгө чейин таануучу эмес элем. Тынчтык менен Алмаздын бир мектепте окуган дос экен. Мен аны унада бара жатып бири-бирине дос деп кайрылып жаткандыктан сурап билдим. Кийин Алмаз акеден каяка барабыз десем, Фуркат жака барып айланып келебиз деп айтып атат. Мынакей эмне себептен Фуркат жака келип калганын себеби, Фуркат жака үчөө машинеде отуруп алып туруп, ошо маркум Мирлан жана анын эки досу Алмаз Тынчтык болуп Фуркат жакта айлап келаткан болчу. Анан Фуркат жака келатканын билгенден кийин ал айтып атат. Мен Фуркат айланпасына жакын калганда Алмаз акеге кайрылып, Алмаз аке, мен ушул жерде мурда жашаган жеримде ушул жерде үйгө кирип кетсем болобу деп сурадым дейт. Себеби ал үйдө эжем турмушка чыкканга чейин дейт, мынакей азыркы жашап аткан үй мына бул үйдө. Кайсы Жашыл Дарбазабы? Ооба, Жашыл Дарбазада ушул жерде мурда жашаган экен Жолболду. Анан Фуркаттык айланпадан келип аткандан кийин ал сурап атат да. Демек мен үйгө кирип туруп костюмумду алып кетсем болобу десе, ооба, үйүң каякта, кирип алып кетсең болот деп атат. Демек кайта ошо Акфит менен айдап келип туруп мына так ушул жерге келип атышат. Келгенден кийин Жолболду деген бул үйгө кирип ключун алып ачып дарбазага кирип кетип атат. Өзүнүн 1-мартта туулган күнүмө костюм алып алайын деп кирип кеткен учурда андан кийин ал түшүрүп коюп атат. Кайта Фит мынакей ушундайына барып туруп мына могу жерге токтогон да бул жерге. Машина ушул жерге келип токтоп атат, ошо Фит машина мынакей так ушул жерге келип токтогон. Бул жер токтогондон кийин азыр камакта отурган Жолболду окуя кандай болгондугу жөнүндө билбейт, ал аны нерсени көргөн эмес. Анан ушул жерге токтоп атат. Кайра Жолболду кийимдерин алып чыкса, машина кайта тигинден айланып токтоп калган болот. Жактоочунун айтымында тергөөчүнүн айыптоо актысында көрсөтүлгөн көргөзмө менен маркумдун денесиндеги сайылган жараттар бири-бирине дал келбейт. Көрсөтмөсүндө мындай деп айтып атат да. Ал таксиге түшүп атат. Таксиге түшкөндөн кийин ушул жерге чейин алып келип атат. Бирок ал жашаган үй тиги үй болуп атат да. Машина уруш болгон жер бул жак болуп атат. Анан такси келип такси сурап атат, 600-500 сом акча бересиң деп атат. Бирок мен 600 эмес, мен 300-400 сом акча берем деп атат. Эгерде биз деген ошореки жана Жолболду окуган Фрунзе гипермаркеттин жолдун боюндагы жерден түшкөндөн бияка чейин таксинин баасы канча болот десе, 1060 сом чыгып атат да. Анан ушул жерде бул жагынан дагы мындай чындыкка жакындашпаган факты да. Кантип Жолболду кичинекей бала, 18 жаштагы бала, өзүнөн 10 жаш улуу 28 жаштагы бала менен талашсын да, 300 сом берем ушул жака чейин деп эч ким айтпайт да. Баарысы ойлонуп көрсөк, азыр 300 сом деген баа таксиники жок да. Анан ушул жерге деген жок сен деген 500 сом бересиң, жок мен 300 сом берем деп атат дагы. Анан өзүнүн көрсөтмөсүндө мындай болуп атат. Машина деген негизи правый руль болуп атпайбы? Правый руль болгондон кийин мынакей бул азыр ошо Фит машина жок, бирок ошондуктан бул ушу машина менен көрсөтүп берели да. Мына бул көрсөтмөсүндө правый руль болуп атат. Мындай окуяны калыбына келтирүү боюнча көрсөтмөсүндө мындай деп атат. Машина келип токтоп атат. Андан кийин сен акчаны бересиң деп атат. 500 сом тиги бербейм деп атат. Ушул жерден анан бул аркасына карап атат дагы. Анан аны жакалап атат. Мына аркасынан жакалап атат. Анан бул да жакалап атат. Анан ал бычакты алып атат, бычакты алып саяйын деп атат. Бирок бычакты алып саяйын деген учурда бул жерден арка бирөө отурса болот го дейм. Айдоочу артын карап туруп, деп туруп жакалап атат. Мына жакалап атат мунучу. Жакалап көрсөң? Эмне деп атат. Бул кайра деген эмне деп туруп бияк жакалап атат. Мындай мүмкүн эмес да, сиз жакалап көрсөңүз азыр. Кичинип жакалашып атат. Анан бир маалда деген бул мындай жакалашып бергенден кийин бунун жини келип кетип атат, чөнтөгүнөн бычак алып чыгып атат. Көрсөтмөсү болот. Ашимов Мирлан. Мына бычак алып көрсөңүз. Бычак алып туруп буну саяйын деп атат. Саяйын деп аткандан кийин эмне кылып атат? Саяйын десе анын бычагы бул азыр Жолболдунун
жемперине тийип калып атат. Бирок жолболду эмне кылып атат? Пычакты колунан тартып алып атат. Алып туруп эле мен билбейм, шок абалда сайып жибердим деп атат. Каяка сайган эсинде жок дейт. Эми мына негизи окшошуп атабы? Бизде деген эмне кылып атабыз? Бир канча пычактын издерин көрүп жатабыз. Анан бул бир жолу пычак сайдым деп атса, а бирок калган жараттар, калган пычактын издери кантип алынды, кайсы жерден алынды, машиненин ичиндеби же сыртындабы, отургандабы же туруп тургандабы деген нерсенин баардыгы тең тергөөдө эмне кылыш керек эле, иликтениш керек эле да. Бир бечара 18 жаштагы баланы коркутуп алынган көрсөтмөсү дагы туура көрсөтмө, чындыкка жакындашкан көрсөтмө болсо дагы мейли дейт элек. А бирок мынакей ошондой жагдайда ким ишенет? Ошо бойдон анан кийин пычакты алдым дейт, сайдым дейт. Сайгандан кийин анан мен машинени айдап кеттим дейт. Муну түшүрүп салып туруп мен айдап кеттим деп атат машинени. Жолболдунун тергөөгө берген көрсөтмөсүндө, Ооба, жолболдунун тергөөгө берген көрсөтмөсүндө мына так ушундай болуп атат. А бирок сиз өзүңүз кирип бетме бет сүйлөшүп чыкканда эмне деп айтты? Мынакей ал бетме бет көрсөткөндө деген мага ишинтип айтасың деген гана көрсөтмөнү мен коркконумдан айттым деп атат. Демек ошонун баары милиция кызматкерлери үйрөткөнбү? Аны кыйнап калганбы? Кыйноого алып, ошондой кылып көрсөтмө бересиң, мойнуңа күнөөңдү мойнуңа алсаң эле болду, иштин баары бүткөн дегенде андан ары анын окуяны калыбына келтирүү, калган жараттарга мүнөздөмө берүү деген нерсе эч кандай нерсе болгон эмес да. Эми бул өзгөчө кылмыш болуп аткандан кийин ситуациялык реконструкциялык экспертиза жасалып кылса, анда бул мынакей болгон окуя мына чындыкка такыр жакындашпайт да. Пычакты каяка сайганын билбейт, кандай сайганын билбейт. Бул водитель өзү 28 жаштагы болуп атат. Бияк болсо 18 жашта болот. Экөөнүн ортосундагы 10 разница болуп атат. Ал эми ошол эле айдоочунун, маркумдун, Мирландын, таксисттин бою 1.70 болуп атат. Бияктын бою 1.60 болуп атат. Ошондо деген 10 сантиметр разница. Бул кичинекей болуп атат. Веси бул жагынан чоң билдеген киши болуп атат. Ана кантип эле кичинекей бала ошону бир сайып койсо эле ал деген унчукпай калып эле ана машинаны айдап кеткенге кантип жол берилмей эле, бул так чындыкка жакындашпайт. А негизи анда окуя кандай болгондугу жөнүндө жана адамдын ичиндеги жараттар менен жана машиненин ичиндеги эмне себептен кандарды айтып атам, кандар чачыраганбы, сүрүлгөнбү, тамчылаганбы, ошонун бүт баарына тең эксперттик криминалистика баа бериш керек болчу да. Мына ошол нерсе баа бериле турган болсо, окуяны ситуациялык реконструкция менен кандай болгондугун мына таап алышмак кылып атканда. Негизи анда окуя кандай болгондугу жөнүндө биз короо тараптын өзүнүн ситуациялык реконструкциясын анда силерге айтып берейин, анда кандай болгондугунчу. Негизи окуя кандай болушу мүмкүн эле. Негизи окуя келиңиз бияка. Мына окуя деген жолболдуну бияка таштап коюп үйгө. Андан кийин Мирлан, Азамат, Тынчтык үчөө ушу жерге келип токтойт. Алмаз үчөө келип токтойт. Мирлан бул маркумдун аты. Чыккандан кийин давай эшикке чыгып сүйлөшөбүз дейт. Анткени бул жерде эч ким жок. Анан мынакей так ушул жерге келишип, экөө эмне алышкан, урушуп кеткен. Мынакей сиз турсаңыз, экөө чындап мындай болуп жакалашкан болчу, мынакей. Экөө мындай болуп урушкан, экөө возможно мындай жакалашкан. Жакалашкандан кийин аркасынан бирөөсү келип туруп, мынакей сен уруштап аткандан кийин эмне кылган? Пычак сайган. Пычак сайгандан кийин эмне болот? Бул чочуп кетип туруп, коргоо функциясы эмне кылат? Колун деп туруп бурулат, чынбы? Колун бурулгандан кийин мынакей так ушул жерде, мынакей колунун могу жеринде пычактын изи турат. Демек жамбашка сайгандан кийин ал мындай кылган, пычак кайра бияка тийген да. Бул коргоо эмеси болот. Эме тиет да. Пычакка тийгенден кийин маркум ал коркунуч эсет дагы кайта жүгүрүп келип туруп машинесине отурат, айдап кетем деп. Машинесине кайта жүгүрүп отуруп, тез машинесине айдап кетейин дейт. Эмне себептен машинесине отурган деп айтып атам. Анткени себеби машинесине отурганда мына бул жерде руль бар да, рульда кан бар. Демек, могу колундагы кан эмне болуп атат? Тамап атат. И жана ошондой эле бияка келип машинесин мындай кылып атпайбы? Ошондо мына могу коробка передача машинеси жеринде кан тамчылап атат. Мен ойлоп атам, тамчылаган кан да. Анткени мындай кылайын дегенде, бояктагы кесилгендеги колундагы жарап бияка келип тамчылап атат. Мына кан ошол жерде бар. Руль айдайын деп туруп, жамбашына эме кайта айдап кетейин деп атат. Бирок Алмаз менен Тынчтык жана коргоо тарапка көрсөтүп берген айыпталуучу айткан Алмаз менен Тынчтык аттуу балдар кайра аны сүйрөп чыккан. Эмне себептен сүйрөп чыккан деп айтып атам? Анткени мына поликке келип могу кан, поликте кан бар. Демек ал колун мындайынан сүйрүлүп атканда поликке келип кан тамган, жана машинеге кан тамган. Жана сол жамбашында деген кан бар эмес беле? Жана машинеде отургандыгы жөнүндө айтып атам. Анткени могу поликте мынакей могу жерде кан бар болгон да. Кан болгон. Анан кайра аны сүйрөп бияка чыгышкан.
мына сүйрөп кайра ушул жака чыгаргандан кийин андан кийин жанакы мойнундагы жана 7 сантиметр уйку безине чейин 7 сантиметр кирген бычактын иси, ал эми трахеядан бул жагынан оң жагындагы трахеяга жеткен 10 сантиметр бычактын иши мына ушул жерден кайра чыгарып туруп кайта сайып атат да. Бул жерден бир бала 18 жаштагы бала кылышы деги эле мүмкүн эмес да. Андан кийин сайгандан кийин ал деген жан талашып жүгүрүп жардам сурап тияка чейин барган. Бирок тияка чейин барган аркасынан тияка жыгылып калып атат. А булар болсо ошол эле Алмаз жана Тынчтык аттуу балдар, алар машинени кайта айдап барып туруп мына кайра тияка коюп койгон. Машинени кайра жол болду деген мына ушул үйдөн өзүнүн костюмун, кийимин сумкага салып алып туруп чыгып атат. Чыксам дейт, кайра биякта турган машина кайра келип туруп өзүнүн жана жазып берген көрсөтмөсүндө машина келип ушул жерге туруп калыптыр дейт. Анан бирок дейт, машина турсам эшик могу жер эшикти ачып коюптур дейт, арткы эшиктичи булгапты. Анан мен ушул жака отурушум керек деп отурайын десем, бияктагы Алмаз байке отуруп, сен рульда айдагын деп айтты дейт, правый рульда. Ал айтып атат, жок мен айдабаймын десем, Тынчтык деген мен бутум ооруп атат, мен айдабаймын. Алмаз менин правам жок, давай сен айда деп атпайсызбы, айда деген айдагын деп айтат. Негизи Алмаз жана Тынчтык аттуу балдар, алар маркум Мирландын жакын достору болгон экен. Негизи ошо жана жол болду. Өзү мурда бул үйдө жашап жүрүп атат студент кезинде, андан кийин барып 22-чи Салиева үйгө келип жашап калып атат да. Ошо жерде Алмаз аттуу бала менен кошуна болуп калып атат. Окуяга катышы бар Алмаз аттуу бала ошо үйдө жашап атат чогуу. Анан баягы булар деген 28 жаштагы балдар, атиги жол болду болсо, мындайча айтканда мальчик побегушка болуп, арак алып кел десе арак алып келип, тамак алып кел десе тамак келип, пиво алып кел десе пиво алып келип жүргөн экен да. Ошону дайыма деген муну как тияка бияка айдаганга жол болдуну дайыма алып алышчу экен да. Анан жол болду деген жок айдабайм десе, эмнеге айдабайсың? Айда деп атпайсызбы? Айдагын дейт дагы. Анан жол болду, айластан мынакей ушул жердеги правый руль машинесине отурат дагы фитке, андан ары айдап кетет. Айдап кетип, жана биз айткан Салиева 44-түн үйүнүн жанына таштап ал ошо үйдөн Тынчтык менен Алмаз калат дагы, ал болсо өзүнчө ошо үйдөн үйүнө кетет. Окуя боюнча кана Мирлан байке, эмне Мирлан байке каякта калды десе, Мирлан байкен калып калды, сен эмне аласың Мирлан байкени, машинени айдай бергин дейт. Ошо үйдөн анан байкуш жол болду, мальчик бекушка тияка бияка жүгүрүп жүргөн коркок бала машинени айдайт да, айласынан жөндөп кетет. Бычак сайды деп атпайбы? Кээ бир бычактар машинанын ичинде сайылып атат. Ал эми кээ бир жанагы мойнуна сайылган кийин сыртта сайылып атат. Ошо эмне себеп болушу мүмкүн? Бул ичинде дагы бычакка жаракат анан сыртка чыккандан кийин дагы. Эмне себептен мындай биз жыйынтыкка келип атабыз? Анткени себеби дегенде машиненин ичинен бычак сайылган эмес дегенди айтып атам да. Эмне себептен айтып атам? Сыртынан сайылган, кайта кирин деп атпайм. Эгерде бычак машиненин ичинен сайыла турган болсо, жол болду өзү көрсөтмө берип, мен бычак менен сайып ийдим, кайка сайган билбейм, машиненин ичинен сайыла турган болсо, анда эмне кылып атат да? Уйку безине сайылып атат. Уйку безге сайылгандан кийин бул жерде тамыр бар. Бычак киргенден кийин кан эмне болот? Чачырайт. Демек эгерде машиненин ичинен сайыла турган болсо, анда кан чачырамакта, могу машиненин үстүндөгүлөрдүн булардын баардыгы тамчыланган кандар бар болмок. Ошондуктан кандын издери боюнча криминалистик экспертиза керек деген себеби да ушул болуп атат да. Тамчыланган кан, чачыраган кан деген нерсе болуш керек да. А бирок машиненин ичинен чачыраган кан жок. Демек машиненин ичинен бычак сайылган эмес, сырттан сайылган деген жыйынтыкка келгендиги мааниси ушунда. Бирок көрсөтмөдө иштен сайды деп айтып атабы ошондо. Ошондо бирок деген жол болду өзүнүн көрсөтмөсүндө жана айыпта актысында көрсөтүлгөн көрсөтмөдө бычакты машиненин ичинен сайган деп көрсөтмө берип атат. Эми бул жөнөкөй эле медициналык вопрос. Криминалистикалык экспертиза, медико криминалистик экспертиза болуш керек дегендин максаты ошо да. Бул нерсе иштин ичинде материалда жазалып айтпайбы? Эгерде көрдүңбү, мисалы, ушул нерсени так тергөө тарап кылып кое турган болсо, бардыгын тең ситуациялык, реконструкциялык, соттук медициналык, медико криминалистикалык экспертизаны баардык жасала турган болсо, ушул жагдайлардын баары тең алынып чыкмакта. Анан бир эле бечара баланын көрсөтмөсү менен эле ичинен сайыптыр, болду. Бул айтты, мойнуна алды, көрсөтмө болду. Все, ура деп туруп эле ал баланы деген сабап, уруп, мустак суга салып туруп күнөөсүн моюнга алдырып каматып отуруп койгон. Бул эмне деген барып турган адилетсиздик. Эмнеге биз бул нерсени унчукпай калышыбыз керек да? Жактоочусу катары баягы тергөөдө кеткен мүчөлүштүктөр, анан ошол эле учурда тергөөдөгү жол болду эгерде баягы телефондорду карай турган болсо,
детализация деген нерсе бар да. Ооба. Ошону бүт баары телефон контакттарды кимге ким телефон чалды, ким кимди текшерди, канча телефон коңгуроо кирди, входящий, чыккан, кирген телефондор боюнча бир маалыматыңыз барбы? Аябай сонун суроо берет Нургазы, мен унутуп кете жазаптырмын. Ошо негизи жана машинени тапкан учурда машинени кароо жүргүзүп атпай, машинени кароо жүргүзгөндө Samsung 10 телефонду алып атышат. Мирландын колдонуп жүргөн телефону Samsung 10 болуп атат. 10 телефонда 2 сим картаны колдонуп атат ал деген. Маркумдун телефонун алып атат. Маркамдын телефонун алып, аны деген алып эмне кылып атат? Имей кодун алышып, телефонун аныкташып, детализацияга кийтирип атат. Кирүү, чыгуу, сен айткан, акыркы жолу Мирлан ким менен сүйлөшкөн, каяка барган, эмне кылган, телефон номер ага ким чалган, акыркы сүйлөшүүлөрдүн баардыгын алыш үчүнчү мына ушул нерсени Бирок алар иште тиркелгенби? Бирок алар иште тиркелген эмес, иште жок. Мен аны аябай казып издедим да, дело 6 томдон турат. Мен ошол нерсем аябай кызык болду да, акыркы жолку ким менен сүйлөшкөн, кандай сүйлөшкөн, ага чейин деле Мирлан менен ошо азыр кайыпталуучу Жолболдун экөөнүн ортосунда мамиле болгон эмеспи, жолугушун алар каяктан сүйлөшкөн, мен мына ушул моменттердин баардыгын билгим келип карадым. Бирок ал нерсе алынган детализация, телефонун алып атат Samsung, бирок ал нерсе иштин ичиндеги материалдарда жок, тиркелген эмес. Алып койгон аны. Демек бул эмнени билдирет? Демек кандайдыр бир кылмышкерди жашырыш үчүн атайлап туруп баардык багыттын баардыгын тең бечара бир 18 жаштагы бир Жолболдуга өлгөн жокпу деген канагы суроону, ачык суроону калтырабыз. Биз бул жагдай менен Жолболду күнөөлүү эмес, таптаз ак деп айтуудан алыспыз, бирок биздин максат негизи кылмышкер жазаланыш керек. Эгерде чыныгы киши өлтүргөн кылмышкер болсо, эркиндикте жүрбөш керек. Тергөө адилеттүү, ар тараптуу, так болуш керек. Кылмыштын чыныгы бети ачылыш керек деген гана позицияны кармайбыз. Каргашалы окуяда ошол көчөдө жашагандардын бирөөсү дагы ызы чууну уккан эмес. Болгону аппак карда канча чыраганын көрдүк дейт. Маркум жанын сактап калыш үчүн эч ким жашабаган үйдөн чуркап, кийинки көчөдөгү адам жашаган үйгө чейин жеткен. Такси келгенби кандай кылган билбейм, мына жер кан болгон да, ала бут эме болуп кар жааган, кар болгон. Февралда болгон иш бул өзү. 16 февраль бекен, точно ушундай 16 эле болуш керек. Февралде кар, ала кар бар эле. Кар жаап, ошо карга бүт кан чачыраган, кыпкызыл, баягы коокту кандай соесуң, кутта ошондой чачыраган кан. Эси мындай адамдын эси ой турган нерсе болгон да булчу. Аны тоба ушунчалык болуптур, бул тирүү калган эмес го деп ушундай мен өзүм жеке ошондой ой болгон менде. Аны деп калганбыз, анан бирок балдар мына бала секирип наракка өттү деп ошо жакка жардам сурап секирген экен бала. Башка эч нерсе, машина даже бу жерде болгон эмес. Баягы машинаны союп, неме бычак сайып коюп, машина деле кетип калган экен. Жок, эч нерсе жок, бала деле жок, просто эле канды көргөнбүз. Башка эч нерсе көргөн эмессиздер. Көргөн эмеспиз. Honda Fit вообще машина көргөн эмеспиз. Жок машина бул жерде. Биз эч нерсе көргөн эмеспиз. Ошондо ал бала ушул жерде кансырап жатып калабы? Бала кансырап калды деп гана уктум наркы баладан. Ушу бала чакырыптыр деп угуп атабыз да, маалымат ушудан болгон. Атак биз эч нерсе көргөн, баланын түсүндө көргөн эмеспиз. Ошондо ким чакырат бул жерге? Мана бала чакырат. Ана шу наркына. Но забордун аркы бетиндеги балабы? Ооба, ол наркы көчө болуп калат. Ал бала ким болот экен тиги? Эч ким болбойт. Ол жөнөкөй эле житил. Бери жашаган эле. Атын билесизби? Жок, ол баланын атын билбейм. Ол кийин келген бала да. Ол ушу бала чакырып, ушу бала скорыйда чакырып коет, чакырат да. Эми ошо эшигин алдына барып жардам сурап барса чакырат да. Бирок баладан кан көп кетип калып, бала, по-моему, насмерть сразу өлүп калган го, ушундай бир нерсе да. Бирок точно Бычакты кайсыл жерде жеген? Бычакты, по-моему, ушу жерде жеген. Ушул жерде жеп Себеби кан жаман кеткен да. Ол башка жакта болуп келгенде мынчалык болбойт эле, себеби мына жерде болгон нерсе. Кан мына жерде себеби коокту сойгондой болуп кан мындай чачыраган да. Менин көргөнүм ошол да. Кан ошондой. Бизди ошо милициялар чакырганда чыгыңыздар, көчөңүздөрдө мындай болуп атат деп. Түнкү саат ушу 10 болки 9-10 ушундай караңгы эле да, ушу кечкирип калган эле ушундай. Демек сиздер эч кимди көргөн эмес, ким өлтүрүп кетти, ким сайып кетти, ал боюнча эч кандай маалымат жок. Эч кандай маалыматыбыз жок. Эмне болуп кеткенин да билбедик. Анан милициялар да эч нерсени көргөн эмес ошондо, Жок. Эч ким эч нерсе көргөн эмес бул жерде. Эч ким эч нерсе көргөн. Просто эле мына ушу бала чакыргандан кийин анан оперлер келген. Иш каерде болгон деп. Анан бизди коңшулар чакырып атат да, мына көчөңөрдө мындай иш болуптур деп. Анан чыгып көрсөк, действительно кан турат. Мени көргөнүм ошол. Ол бала раса чыкып бияка камера саяка бияка сайылтыр. Анан жалгыз бияка номермен келиптир. Өзүнүн изи бар кан тамчылап келиптир. Анда мына сетка жок эле, эми забор жок эле, сетка эле тартып койгон эле. Мына чукурда көрүп турасыз. Он жерде козопайга түшүп, анан ойдон туруп барып ошол жерге барып, жок кан көп кетип калган. Могу жерденчи эми Жаныбек мырза, могу жерден карасаңыз айтып атпайсызбы? Ар жак бет жак караштай журкаган деп атасыз, эми кандын издери бар болуп атат. Анан бул жерден бияка чейин жүгүргөн деп атпайсызбы? Ошонун видеого тартылды беле? Ой, немелерде бар.
Участкөйлөрдө бар. Жок, участкойдо видео ал нерсе жок болуп атат. Бирок сиздер өзүңүз тартып алган эмес белеңиз? Жок, өзүм тартып алган эмесмин. Участкөй өзү тартып алган. Сиз тарткан эмес, кайсын тарттыңыз эле анан сиз кошуналарыңыз менен чогуу? Кошунам эмес, ошо участкөй менен чогуу тартканбыз. Кандай кетип калдыңыз? Адам жолдан ашып кириптир сизге, Жок, сеткадан. Сеткадан ашып кирди. Сеткадан мен өзүм алай чыкарып койгон. Сетканы колу жыгып жыгып. Ал неме калып бир уланганда барганда шу мыяка кулаган окшойт. Барып сетка колун пешайып калып тур. Мен уру окшойт да күнөөнү. Уру алиги не сеткаларга неме арматура калып койгон да, арматура деген сайылган окшойт. Ол ичимен ар нерсе ойлойт эсин. Анан турсам эле ошо шипирдин бияга турат. Ошо жерде. Анан эле мен мергем дегениме 1 жыл болду эле да, келгениме. Болду эле анан кийин кыргыз эле кеңера турдум даган эле саат чалдым. Мына жерде укам бар. Ол көптөн бери шайтем, ака көп болгон деп. Чалган ошо келди, ал 3 мүнөттө келди. 3 мүнөттө келди, ака эмне болду dedi. Муну ким таанайсыңбы, жатып алыптыр мен деген. Жөлүп калдым, эмне болду десем, ака коюң деп шарт эле участкойго чалдым. Участкой 10 мүнөттө келди. Келди анан эле издешип эле мыякта тартышып, фонарик менен жагышып эле анан асак ойнактан ошо канар бери алып турган өзүнүн изи канагып чирген келди. Мен түшкөн ушундай изи бар экен. Участкойго чалганда тез жардамга салбадыңыздар? Тез жардам. Келип жатканда жанын текшерип көрдүңүзбү, тирүү эле? Ошо жер кан жеп дем албай калыптыр. Дем албай уже кыйналып калган. Бүткөн да. Скорый чакырбадыңыздарбы? Жок. Анан кийин участкой келген участкой скорый чакырды. Анан келди. Бирок скорый келгенче ал киши уже жан берди да турабы? О давно эле берген экен. Келип эле кан сырап эле ошол жерде чыкканда эле кетиптир. Фуркатта болгон окуядан кийин таксисттин ак түстөгү Honda Fit унаасын ким айдап кеткен? Ош шаарындагы Салиева 44-үйлөрдүн айланасында токтоп турган унааны кимдер көргөн? Алар эмнелерди айткан? Криминалисттин сүрөттөрүндөгү унаа токтоп турган жайлар азыркы абалга эмне үчүн туура келбейт? Бул жана башка суроолорго жооп издедик. Ошол кээ бир күбөлөр ошол Honda Fit унаасы ушул жерде туура эмес туруп калган экен, эртеси күнү туура турган экен деген көрсөтмө берилген. Бирок тилекке каршы ошол көрсөтүлгөн сүрөттөрдү биз көрүп туруп ушул жерге келип ошол кезде сүрөттөгү көрүнүштөрдү эч кандай бир таба албай жатабыз да. Эми азыр биз мына Жылдыз Кадырова адвокат менен кошо келдик ошол жерге. Учурда биз эмнелерди далилдеп бергибиз келе жатат. Анткени биз ошол кездери көрсөтмө берген протоколго түшкөн күбөлөрдүн телефондоруна байланышка чыктык, бирок тилекке каршы трубкаларын көтөрбөй жатат. Биз тактап сурайлы дегенибизде, анткени ошол кездеги тергөөнүн мөчүлүштүктөрү, ошол эле криминалисттердин тарткан сүрөттөрү азыркы учурда ошол чындыкка, анан логикага да туура келбей жатат да. Биз азыр ошол жактоочу Жылдыз Кадырованын ой пикирин да угуп көрөлү. Жылжы айтсаңыз, бизде баягы логикалуу дагы ар кандай суроолор жаралып атат да. Ошол кездеги көрүнүштөр, сүрөттөр бүгүнкү күндө чындыкка туура келбей жатат. Анткени машина бул жерде турган деп атат, бирок ошол сүрөттөгү нерсени көрө албай жатабыз. Окуя болгон жерди кароо протоколунда мына машина бул жер жөн эле точка эмес, бул жер криминалисттик точканын башталышы ушу жер болот деп мен айта алам да. Анткени машина табылган жер мына ушу жер болуп атат. Машина ушу жерден табылып атат. Бирок сүрөткө такыр дал келбейт. Сүрөткө дал келбейт. Эми анысын бирок ушу жерде табылган, анткени схемасында, тергөөчүнүн берген схемасында мынакей могу жерде деген ошмунун ашканасы, ошму жана ошондой эле гараж, андан кийинки магазинден кийинки жер мына машина табылган жер ошо болуп атат. Бирок бул жөн эле мындай унаа токтоп турган жер эмес да. Мына Ашимов Мирлан маркумдун унаасы табылган жер ошо жер болуп атат. Бирок ушу унаанын ичинде канга окшогон издер, кандар табылган. Андан кийин ал кандар биологиялык экспертизага берилип, ал кандар Ашимов Мирланга таандык экендиги билинген. Жок, сиз мурдакын тааныбайсыз белеңби? Мээримди 0500 41 47 77. Чалып көрсөңүзчү. Рахмат чоңдуктан. Азыр алып кетет, алып калса керек.
Протокол толтурган жыл кайсы болуп калды ошондо? 2023 жыл 26 февраль, как раз 1 жылдан кийин болду. 1 жылдан кийин болуп атат, ошол жер. Жок, 3 жылдан кийин болду. Жок, 1 миңден кийин. Жок, могул дом 44-домда турабы? Иә. 44-домда. 44Б. Ошол протокол толтурган Мерим деген кыз кол койгон телефон номерлары турат ага. Ошол 29 батирде турат. 5-кабатта 44Бнын, 5-батирдин. Бирок тилекке каршы биз азыр келгенибизде башка квартиранттар бар окшойт. Бул жер квартирага ижарага берилген үйлөрдөн окшойт. Бирок ошол кездер ошол Мерим деген кыз ошол жерде жашап, көрсөтмө берген, протокол толтурган машинаны кайсыл жерде көргөнбүз, кайсыл жерде турганын билип барган айтып берген. Эми мынакей аралыгы жок дегенде бир 100-150 метр кан тамчылап келип отуруп, эми жолдон көрүнбөгөнү белгисиз, бирок ошол криминалисттердин көргөн билгендердин айтымына караганда ошол 13 подъезд 121 квартирадан 2-кабатка көтөрүлгөн жерде Ооба, кароо протоколу, ишин ичиндеги материалдагы кароо протокол бар. Кароо протоколда ушу 44-үйдүн 13 подъезди экендигин көрсөтүлүп атат. Ошол эле машинедеги кандын изи келип алып туруп, мына ушу подъездге келип такап атат. Демек, эмне деп ойлойбуз да, Нургазы? Демек, бул жерде кишини өлтүрүп келген чыныгы кылмышкер мүмкүн ушул жака келип жашынган деген ойду айта алабыз. Ал эми подъездеги кандар алар кимге таандык? Анда ошону экени көрөлү да. Жок, экспертизада криминалисттер көрсөтүлгөн сүрөттө бул жерде үйдүн сырткы келбети так келип атат. Бирок подъездин ичиндеги сүрөттөр туура келбей жатпайбы? Бирок демек подъездин ичинде сүрөттөр туура келбей атат. Бирок ушул жерге киргендигин же эмне себептен ушул жерге кирди деп айта алабыз. Анда жүргүлө далил менен айталы. Ошол эле жанагы иштин ичиндеги кароо протокол бар да, кароо протоколунда мынакей буякта 121 квартира болот. 121 квартирада Досонова деген эже жашап атат. Кароо протоколунда мына ушул эже катышып атат. Бирок сүрөттөгүнү байкап көрө турган болсоң, сүрөттө подъездин сүрөттөрү мындай экендигин, мындай сүрөттөр болгон эмес. Бирок биз деген кошуналар менен сүйлөшүп көргөн учурда булардын бардыгы тең ремонт болгондугун айтып атат. Мурдакы өзүнүн кароо протоколундагы сүрөт мынакей. Мынакей. Ушул жердеги бул сырдалган демек, э? Сырдалган. Мурдагы кароо протоколунда түсү жашыл болгон экен. Түсү жашыл болгон. Андан кийин мына кайсы жерден табылып атат? 123 квартирадан кийин келип ошол эле кароо жөнүндө протоколдун негизиндеги мына мусор отход кылган турба менен дубалдын экөөнүн ортосундагы биякта чүпүрөк катылып атат. Ал чүпүрөктү мындайынан суруп чыгып атат. Чыккан учурда мына бул жерге катып койгон ошол кан. Ал кан чүпүрөктү алганда мына ушул жерден алып, анан буюм далил катары алып тиркелип, аны биологиялык экспертизага кеткен. Биологиялык экспертизада андын кандын тобу 3-группадагы кан тобу бар экендиги аныкталган. Эми жыл ичи баягы көрүүчүлөрдө мындай суроо жаралышы мүмкүн да. Бул болгон иш болуп туруп, 2023 жылы катталыптыр. Силер бул нерсе менен эмнени далилдегиңер келе жатат? Эмнени кандай мүчөлүштөр кеткен, эмнени далилдегиңер келет, эмнени айткыңар келип жатат деген суроо берилиши мүмкүн. Биздин позиция, мен Жолболду ошо Жолболдунун жактоочусумун, азыркы күндө айыпталуучунун жактоочусу болом. Бирок мен ишти жаңы алып, анан өзүмдүн адвокаттык иликтөөбүздү журналист менен чогуу кылып атабыз. Бул жерден биз Жолболдуну актоо позициясын карап аткан жокпуз. Бизди эмне нерсе аябай тынчтандырып жатат. Кылмыштын бети ачылган жок бүгүнкү күнгө чейин. Кылмыштын бети ачылды деп туруп, кичинекей 18 жаштагы балага айыптоо актысын берип туруп кетирди. Бирок иштин ичиндеги материалдар менен, негизи жагдай менен ситуациялык реконструкция кылып, жагдайды калыбына келтирип көргөндө так эки башка нерсени көрөбүз. Демек бүгүнкү күндө чыныгы кылмышкерлер анда боштондукта жүрөт. Кылмыштын бети ачылган эмес. Суроо көп, жооп жок. Окуяга тиешеси бар адамдар Жолболдуну Россиядан кармап келгенге чейин суудан кургак чыгып кеткенби? Чындык эртели кечпи баары бир ачыкка чыгышы керек. Биз бул окуя боюнча кошумча маалымат берип турмакчыбыз.